Ош шаарынын Нариман мектебинин бычакталып каза болгон окуучусу Байыл Каримовдун сөөгү бүгүн жерге берилди. Маркум кечээ 11 февраль күнү мектептен чыгып бара жатканда шаардагы Аэропак дүкөнүнүн жанында белгисиз жарандар тарабынан бычакталган. Акыркы сапарга узатуу зыйнатына анын классташ достору да келишкен. Алар маркумдун бычакталганын достору окуя болгондон кийин угушкан. Айтымдарында Байыл оор басырыктуу сабактарын мыкты өздөштүргөн жана учкуч болом деген кыялы бар эле дешет. Окуя болгондон кийин 5 мүнөттөн кийин мага жетти да. Жеткен болчу. Ошо 5 мүнөттөн кийин барсам ошондой болуп кетти окуячы. Не кылышын билбей эле мен эле канын токтотуп, башын көтөрүп, көзүн ачып, ошо менен болгондо машинадан салыпчы. Анан операция бөлүмүнө кирип атканда көзүн ачып эле киргизгем да, алаксытыпчы көзүн жумдурбай. Алаксытып, досум сен меним деп киргизген болчумун. Ошондон кийин ушундай кабар келди, жаман. Капа болгон эч кимге көрсөтпөйт эле да, күлүп жүрө берет эле, бирок айтат эле, мага эле айтат эле да, бардык нерсесинчи мага эле айтып, ушундай болуп атат деп мен эле билет элем да, немелеринчи. Эч кимге жамандыгы жок, анын кыялдары көп эле да. Маркумдун жакындары кылмышын жасагандар өзүнө жараша жазасын алышын талап кылышууда. Жөнөкөй адам бычак алып жүрбөйт дешет. Жөндөн жөн эле болуп кеткен окуя болду бир. Чыр чатак чыгып кетти бир сөз үчүн эле. Шаардык балдар мынтип жүрбөйт да, бычак, кассет иш нерсени алып жүрбөйт. Мойнуна алып турем, мыйзам чегинде болсун, бардыгы сотко чейин жетип, жакшына неме чыгарсын, суд болуп. Жөнөкөй адам алып жүрбөйт, мындай шаарда бири-бирибизди тааныйбыз, ар бир тартипте жүрөбүз, мындай. Чыр чатагыбыз чыкпайт бири-бирибиз менен. Бычак деген нерсе жок да. Маркум операцияга жетпей каза болуп калган. Дарыгерлердин айтымында көп кан жоготкондуктан сактап калууга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Ал эми бычакталган дагы бир окуучуга операция жасалган. Анын абалы учурда туруктуу деп бааланууда. 2004-жылкы 2 баланы алып келгенде экөөнү тең алган жараты денесине бычак жеп келген. Бирөөсү ички органдарына сайылган, ал бейтап тилекке каршы операция учурунда каза болуп калды. Экинчи бейтап операция ийгиликтүү жасалды. Өпкөгө бычак сайылган. Операциядан кийинки абалы азыр орто оор, туруктуу десек болот. Ага тийиштүү дарылоо улантылып жатат. Бычакталган окуучулардын окуясы кечээ түшкү саат 13:30 чамасында дал ушул жерде орун алган. Окуяга күбө болгондордун айтымында окуучуларды 3 адам бычактаганы айтылган. Көп өтпөй кылмышка шектүүлөр Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан кармалып, учурда тергөө иштери жүрүп жатканы маалымдашты. Ал эми окуя болгон жерде дал ушундай кандын издери калып калган. Шаардык милициянын берген маалыматы боюнча шектүүлөрдө өспүрүмдөр болгон. Алар Бишкек шаарынан Ошко келгенине 5 күн болгон. Эн баштык менен жан багып жүрүшкөн. Кечеги окуяда да пикир келишпестиктер орун алып, натыйжада ушундай кайгылуу окуя менен коштолду. Шектүү мурда 2 жолу дал ушундай эн баштык жорук үчүн 2 жолу соттолуп, жашы жете электигине байланыштуу жоопкерчиликтен бошотулган. Биздин Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлеринин күчөтүлгөн тартиптеги кызмат өтөөсүнүн издөө иштеринин натыйжасында бул кылмышка шектүү уктары 3 бала кармалды. Алар 2004, 2005 жана 2006 жылы туулган балдар. Бычакты сайган бала 2004 жылы туулган бала. Үчөө тең Бишкек шаарында Дордой конушунда жашашат. Ош шаарына келгенде 5 күн болушкан экен. Келгенден кийин булар майда хулиганчылык менен адамдарды тоноо менен жанын багып жүрүшкөн. Азыр учурда дагы үчөө тең убактылуу кармоочу жайына 48 саатка киргизилди. Эртең баш коргоо чарасын Ош шаардык соту карайт. Ал арада соц тармактарда патрулдук милициянын кызматтык унаасына чыгып алып бийлеген баланын видеосу тараган. Тастыкталган маалымат боюнча унаанын үстүндө бийлеген бала дал ошол маркумга бычак сайган бала болуп чыккан. Бул учурда ага адам өлтүрүү жана ээн баштык беренелери боюнча айып тагылууда. Эске салсак, Ош шаарындагы өспүрүмдөр арасында өлүм менен аяктаган окуялар жыл башынан бери каттала элек болчу. Жүрөк ушун алган мындай окуялардан улам милиция түшүндүрүү иштерин дагы да күчөтөрүн айтты. Ал эми Нариманов мектебинин жамааты бул окуя боюнча комментарий берген жок. Мимоза Жаныбек кызы, Айбек Үсөнұлы, Мирбек Конокбаев, Ынтымак.